Мекендештер, мен деген Кыргызстандагы мусулман дин башкармалыгына келдим. Бул жакта атайын фатва бөлүмү бар экен. Ал жактан мен деген азыр унитазды кабылан караш керекпи, карабаш керекпи деген суроо берейин деп атам. Жана саркынды суунун канализацияны деген кухняныкын өзүнчө, туалеттикин өзүнчө тартса болобу же болбойбу деген ошол суроого жооп алайын деп келдим. Ассаламу алейкум, Акылбек ажы. Сизге мен ошо эки суроо менен келдим. Биринчи суроо ошол унитазды кабыланы каратып отурса болобу болбойбу деген суроом болуп атат да. Себеби дегенде көп учурда көп кабаттуу үйлөр, азыр үйлөр салынып калганда проектте ошол кабыланы карап коюп атат да. Анан ошол жерден унитазды кыйшайтып коюп, ушундай дубарасын тартып атышат да. Ошого жооп алайык дедим. Алейкум ассалам, рахматуллахи ва баракатух. Хош келдиңиздер, рахмат. Кыблага кароо маселесинде биздин Ханафи мазхабында алды жак дарат сындырып аткан учурда өзгөчө алды жак менен да арт жак менен да кароону катуу тыюу салган. Бул макрух тахрими деген түшүнүк бар. Бул деген сөз арамга жакын деген сөз. Башка мазхабтардын арасында эгер ушул нерсе мына жалаң жерде болсо, анан ошондо гана айтылат. Эгер бир имаралардын арасында, бир имараттардын, бир үйлөрдүн арасында болсо болбойт деген сөз бар. Бирок биз Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгы Ханафи мазхабы боюнча иш жүргүзөбүз. Бизде ошол дарат сындырган учурда алды менен арты менен кыблага карап калбоосу керек. Мына ошол себептен бул үй салгандар дагы ушул нерсеге катуу көңүл бурушу керек. Себеби бизде устаздарыбыз айтат эле, баланы тоссоңор дагы даратын сындырганда баланы тоссоңор дагы кыблага каратпагыла. Ошо бала өзү бойго жете элек, балагатка жете элек, өзүнө күнөөкөр өзү күнөөкөр болбогон менен силер күнөөкөр болосуңар дейт. Демек кыблага каратканга болбойт. Болбойт, ооба. Ошол баягы мен көрүп калганда, баягы даратканага атайын кичинекей эле чакандай кылып салынат да. Биягы шырынасы 1 метр, анан узундугу 1,5 болупчу. Анан ошол жерден унитазды ушу кыйгач кылып коюп атышат да. Ал тирелип калып, бир жери тирелип мындай ыңгайсыз жаратып атат да. Ошону ушул жерде кандай? Эми бул чындап жанагы ошол куруучулардын күнөөсү. Анан бул нерсени түзөп кетүү дагы мына ошолорго түшөт. Мүмкүн болушунча алып качыш керек ал жерден. Эми баягындай болтор, эми курулуп калыптыр дей албайбыз. Мүмкүн болушунча ошол жерден бир нары буруп кеткенге. Демек мындай бөлмө чоңураак болсо, ошол мүмкүнчүлүк болсо, мүмкүн болушунча ошол алысыраак мындай качырып коюш керек, такыр эле таза болбой калса деле ошондо да мындай кыйгач кылып коюш керек деген болуп калат абы, ошондо. Ошол болушунча бул кыблага карап калуудан качыш керек демекчи. Түшүнүктүү.